элдин баары эле Америкага келип военный базадан тренинг өтүп аткан жок болуш керек. Алхамдулилла, мүмкүн мен Кыргызстанда биринчи жолу өткөн ошондой инсанмын. Ассаламу алейкум. Көрүүчүлөрүм, кандайсыңар? Анда-санда чыгып койбосом, бул YouTube каналды алып барып, материалдарымды кандай монтаждоону дагы унутуп калам. Мурункудай айтып атам го, кызыгуу жок болуп атат. 5 жылдан бери эме жолдошумдун эмесинди алып алайынчы. Машинени карабайсыңарбы тетигил. Небереси машинеси бузулуп калып, биздин үйгө алып келип койду. Эртең мен чыгып калсам, чыга албай калам гаражда. Мен машинам гаражда. Азыр жолдошумдун машинасын алып чыгып, тигил небересинин машинесин аркасына коюп коеюн. Эрте жок, билбейм, эртең кандай барып калам. Фитнеске барам да. Машина чыкпай калат. Ошон үчүн чыгарып коеюн, Келатып эле мамасыныкына биз жака жүрбөй калыптыр. Газды бассам деле такыр жүрбөй койду дейт машинеси. Ушкандыкын жүргүзүп коеюн. Жылыбесинен бир аз басып келейин. Кар жаап, суук, бирок такыр минус эмес. Аны карайлы, кат келиптир. Күндө жумасына 6 жолу кат келет. Меники экен. Кайдан келген я? Жумасына 6 жолу күндө келип турат да, суббота, воскресенье күнү эле келбейт. Калганы келет. Буларды киргизип коюп, мен өзүм бир аз басып келейин. Мен могу аябай көптөн бери күткөн кат келген окшойт маган. Ачып карап көргүм келип атат аябай. Важный письмо деп. Короче, ушинтип эле бере берет да, я не заказывала. Поздравляем деп тимелечи. Кредитный карточканын тигил эмеси. Карап койгула, оята. Карап койгула. Шу эптеп кредитный карточка беришке бияктан тимеле аябай аракеттер жасашат да, тимеле чаптаган эмесин айтайын, мен күткөн эме эмес экен. Эме буюрса абделе келип калар. Кой, кеттик, бара андан көрө көчөгө барып басып келели. Ашып ушуп атып дагы чокоюмду кайда чечкем? Көчөгө чечиптир мен. Айылдагыдай алып туруп көчөгө чечип койгонуна карап койгула. Бияка абышкан машинесин алайын эми. Алып бул машинанын аркасына коеюн. Бул аябай жакын коюп салыптыр. Карагылачы, маган вообще неудобно чыгып турганыма. Мынтип бул машинанын аркасына койбосом, аятан көрө. Аябай буяка жакын коюш керек болчу да. Кичине басайын. Погода анча деле суук эмес, Кудайга шүгүр. Бирок суук экен. Суук. Бир аз басам дагы, кирем, көпкө чейин жүрбөйм. Мен эмнени айтмакчымын? Кыргызстандык жарандар бул Америкада жүргөн жана аварияга учурап каза таап атышпайбы? Ошол тууралуу мен деле бир өзүмдүн 5 копейкимди айтып кетейин дедим да. Айтпай эле коеюн дегенмен, бирок кантип биз улуулар биз айтпасак ким айтат? В общем, ушул Америкада жүрсө эле, мисалы аябай кычыраган машина тебиш деген бир эме бар да, ой бар да. Анан жолдор жакшы, биякта оңой эле, жол эрежелери оңой дегенден дагы алыс болушубуз керек. Биякта ар кандай адамдар машина айдашат да. Чегип алып, ичип алып эртеси, ушундай положенный деле эмеси бар да, бияктачы. Алкоголь ичкен, акылы жок, эси жок, ушул бар кандай адамдар айдайт. Ошон үчүн биякта аябай осторожный болуш керек да, машина айдагандачы. В общем деген, бул Америкада
күндө авто кырсыктар аябай көп болуп турат. Күндө эле өлүм житим, күндө эле. Анткени бул эмеде жалаң автомобиль менен жүрө турган өлкө. Элдин баарын бир үйдө 5 киши болсо 5 машина бар да. Анткени биякта коомдук транспорт көп, өнүккөн эмес. Ошон үчүн машина айдаганда дагы ушундай тажрыйба алып, жакшы окуп машинаны ар кандай критический ситуацияда кандай айдашты билип, эрежени сактап айдаш керек да. Анан жаштар каза болуп атпайбы, байкап атпайсыңарбы? Жыл сайын эле кыргызстандык жаштар, канаты каты элек жаштар трассада келатып, авто кырсыкка учурап каза болду деген угулуп атпайбызбы? Эми ошондо деген аябай учуртуп катуу айдабастан, мындай эми шүгүр сымырла деп отуруп, Кудай сактай көр деп отуруп айдаш керек да. Могу жаштар алаңдап, билбейм иши кылып, акырын эле айдаш керек да. Тракта дагы мына айдап жүрүп мына каза таап атышат. Чарчаганыңды билгенден кийин ушул токтоп бир жерде акчасы кара жерге кирсин. Шашып атсаң ошол эми бара жаткан жериңди эле күтөт. Мисалы шашпай айдаса болот да, мисалычы. Эми кырсык деген туура кырсык, анан кырсык деп эле анан эле эмне биз коопсуздукту унутуп коюшубуз керекпи? Элдин баары айтып берди, кырсык кимде машина келип кырсык деп. Сактанганды сактайм дейт Алла Таалам. Сак болуш керек. Жол эрежесин сактап, машинаны жакшы айдасак, баягы биякта 70-ке 80-90-го чыккан абышка кемпирлер машина айдап жүрөт. Ошо акырын айдаган үчүн ошентип атышат да. Тише едешь, дальше будешь деп атпайбы? В общем деген туугандар, Америкада жүргөндө элечи ата-энелер балдарыңарга, жаш балдарыңарга кычыраган машина алып бербей эле, кичинеминдай арзан машинадан алып берсеңер. Биз өзүбүз ата-энелер бүт балекеттин баары өзүбүздө да, бүт күнөөнү баары биздин башыбызда. Балдарды дардактатып, бир тыйын таба элек балдарга мына аябай кымбат баалуу машина алып беребиз. Элдер эл эмне дейт дегендей кылыпчы. Бул Америкада эчкимдин менен иши жок. Жанагы чиреген жана дат баскан машина айдап жүрсөң деле биякта сени эч ким эчтеке дебейт. Мен деле айдайм, тиги деле айдап атам, мен деле ушундай машина айдайм деп кредитке алып алабыз, анан кредиттен башыбыз чыкпай жүрөт да, негизичи. Ошо туугандар, жаштарга көз салбасак болбойт. Машинени акырын айдагыла деп. Өткөндө дагы мына Лос-Анджелес жактан дагы кыргыз студенттери дагы аварияга чалдыгышып. Эми Кудай, дагы кырсык дейбиз, туурабы? Бирок эми аябай внимательный болуш керек да. Ичинде отурганда каткырып күлүп, чоң машинаны эмелди музыканы аябай катуу коюп айдайбыз. Болбойт бул. Сымырла деп келме келтирип отуруп. Жаш мына бир 7 күнүнүн бири ачыла элек, жаштарыбыз кетип атат ушу авто кырсыктан. Илгери ата-энебиз эшик араба, ат араба айдап эле, минип эле окат кылышчу эле, эч кандай кырсыкка кабылышпай. Мына азыр машина деген балекет чыкты. Канатыбыз каты электе, тажрыйба ала электе эле укмуш чоң машиналарга отуруп айдап атабыз. Бул аябай, мисалы мен лично аябай көп жыл тажрыйбам бар. Мен машина айдаган, мен кенедеймен машина айдаган. Совет убагында 5-класстан баштап мени агаларым, тайкелерим машина айдаган үйрөтүшүп. Плюс трак айдоочу эмем да бар, күбөлүгүм бар. Бул Америкадан алган, өз күчүм менен алгам. 2 жолу кулап, 3-сүндө ошол тигил 2 багыттан 100 балл алып, 3-сүнөн 87 балл алып, мен теория тапшыргам. Анан именно американский, англис тилин жакшы билем да. Анан практиканы да аябай мыкты тапшырып, мен аябай таң калгам да, ошакта айлар. Анткени даярданып баргам, аябай тим эле. Ошол. Анан эмеге деле чыккам. Практикага чыгып көргөм, билем. Эми эрежелерди билсең, Кудайга шүгүр, сопсонун эле жеңил эле айдайт экенсиң. Эми тажрыйба алыш керек, баары жолго чыгыш үчүнчү. Мына школьный автобус келатат. Школьный автобус келатканда дагы акырын айдаш керек да, ылдамдыкты азайтып. Плюс мен жана өзүмдүн тажрыйбамды
айтып аттым эле, мен тетиги 22-жылы Вашингтондо, Вирджиния штатта, Ричмонд деген военный базадан мен машинаны ушундай критический ситуациядан кандай айдашты үйрөнүп келгем, сертификатым бар. Мисалы, понимаете, аябай кандай мындай суу болуп аткан жерден кандай айдаш керек, кургак жерден кандай айдаш керек, шебең бар жерден кандай токтотуш керек, эмени жанакы мылтыкчан жанакы сени атака кыла турган адамдар болуп кала турган болсо сени кубалаган кандай качыш керек, иши кылып, эми мен анын баарын айта албайм азыр. Укмуш ситуацияларды биз кырдаалдар түзүп бизди үйрөткөн да. Мисалы, Кудайга шүгүр, аябай жакшы тажрыйба бар. Элдин баары эле Америкага келип военный базадан тренинг өтүп аткан жок болуш керек. Алхамдулилла, мүмкүн мен Кыргызстанда биринчи жолу өткөн ошондой инсанмын. Ошондой сертификаттарым болуп туруп деле, тажрыйбам болуп туруп деле, мен мисалы машинени аябай осторожно, внимательно айдайм. Мисалычы, адыраңдабайчы. Адыраңдачы өлкө эмес. Адыраңдаганда бат эле тыкчу жерге тыгып коет полицейскийлер. Ошон үчүн эң биринчиден деген safety first деп коет да, безопасность, коопсуздук биринчи орунда туруш керек. Өзүңдүн жаның эң биринчи. Жаныңдап келаткан жүргүнчүлөрүңдүн жанына жоопкерчиликтүү болосуң. Анан вдруг бирөөнү урчу болсоң, сен ошол машинадагы адамдардын өмүрү сенин жоопкерчилигиңде. Ушунун баарын эске алып, байкаш керекпиз да. Оозго келме алыш керек, келме. Ла илляха иллаллах Мухаммад Расулуллах депчи. Ата-энелер, Кыргызстандагы ата-энелер, биякта Америкада жүргөн жаш балдарыңар, жаш кыздарыңар болсо, эскертип коюп тургула. Балам, акырын жүр, ак чакыра жерге кирсин, өмүрүңдү, жаш өмүрүңдү ойло, үйлөнөсүң, күйөөгө чыгасың, бала чакал болосуң, акырын келме менен машинага отуруп жүр, шашпа, эрте тур, эрте жат деп балдарыңарга акыл айтып тургула. Анан келе, акча сал дебей. Туурабы? Сал, акча сал. Эл катары биз да үй алалы, эл катары биз да үй салалы, эл катары биз дагы мал алалы, мал көбөйтөлү деп момтип мүлктүн аркасынан кубалап алган болбойт. Аллах баарыбызга өлчөлгөн мүлк берет, өлчөлгөн ырыскы берет. Ар бир адамдын өлбөгөндөн кийин ырыскы берет. Жанталашпаш керек да. Жанталашпаш керек. Бир гана акча мүлк деле момтип эле ушундай менен земной богатствонун аркасынан түшпөш керек да. Духовный богатство бул, имандуулук бул, диний билим алыш керек. Мына накта, нагыз байлык деген ушул диний билимде, духовный билимде. Духовный деген кандай дечиле кыргызча? В общем, ошондой туугандар. Жолдошум экөөбүз үйдө эле отурабыз. Кудайга шүгүр. Алла Тааланын буйругу менен ар нерсе жанталашып иштебей эле мына азыр. Жолдошум, сага эмне жетпейт? Үйдө отур. Үйүң бар башыңда, тамагың бар астыңда, машинаң бар. Отура берчи дейт. Анан эми орозодо келатат, болсо бир 10 күндөн кийин орозодо башталат иншаллах. Орозодон кийин дагы анан жумушту тууралайбыз. Шашып кайда барат элек? Акча эмне? Акча кимди аябай эле бактылуулуктун чокусуна чыгарды эле. Так что туурабы туугандар? Шүгүр деш керек. Можен деп бакпара болчу, эсиңерде болсо кыйдык. Мунун баарын түбү менен эмне үчүн кыйган жок десеңер, биякта мен сонун кылып жасайм. Оазис, өзүнчө цветочный оазис кылып. Онун баарын момундай сонун кылып цветочный оазис могу жерде жасайм. Мояктын баарын эме отургузгам, билбейм чыгабы, чыкпайбы. Моякта жана тюльпандардын түрлөрүнчү. Моякта деген эме бир эме жашайт да. Биз менен кошо бир харёкпу, марёкпу иши кылып, ошол жеп салбаса болду. Ал жебесе эле чыгат буюрса жазында. Гүлдөр. Бетим тоңуп калды. Ябышкам канча кино көрдү экен. Кино көрөт, мусулманский лекция угат.
Мен дагы шығып жана гражданство алганга мен дагы даярданып атам, суроолорду жаттап атам. Бүт буюрса чакырып, интервьюга чакырып калса шарманда болбой жооп берип алып кетейин деп. Ошол туугандар, менки бүгүнкү чыгарылыш, мен видеом ушул сактанганды сактайм дейт. Алла тағалам турабы? Сак бололу өзүбүздүн өмүрүбүзгө. Эленайын терең каарылык баарыбызга керек да, терең каарылык баарыбызга терең каарылык Алла тағалам насип этсин. Улуубуз болобузбу, кичүүбүз болобузбу, иши кылып машинамы, автоунааны ушундай кылдаттык менен айдаганыбыз туура болот. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.